Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу журналисттер. Мен дайым айтып келем, чындыкты ошо бүгүн дагы болсо кыргыз элине болгон оор кылмыштарды, кыргыз элинин бийликке жетпей аткан, ушу бийлик ушуларга көзөмөл жүргүзүп, элдин канын соруп аткан мите курттарга баа берет деген ойдо мен бул бийликтин көп азап тозогун массалык маалымат каражаттардан окубастан басып өткөн жаран катары айтып коюуну туура көрдүм. Эми мына көрүп атасыздар, 5 октябрда кыргыз эли үй бүлөлүк түптөлүп калган Жээнбековдардын кылмыштуу бийлигин кулатып, парламенттин бийлигин кулатып, мына азыр жаңы бийлик иштеп атат. Бирок жаңы бийликке дагы иштетпестен булар оор кылмыштарды жасоого кыймыл аракет кылып атат. Себеби дегенде булардын убактылуу өкмөт мезгилинде дагы оор кылмыштарды жасашып, кезинде мен Атамбаев Алмашершен президент болуп турган мезгилде сүрөтүн өрттөп Атамбаевга жеткизүүгө аракет кылгам. Бирок тилекке каршы бул Атамбаевди курчап алган оор кылмышкерлер, жана башка өкмөттүн мүчөлөрү туура эмес маалыматтарды берип, мен кылмыш жасалма кылмыш жоопкерчиликке тартып 4 жылдан ашык эркимен ажырап, башкача айтканда жаза аткаруу мекемелеринде өмүрүмдү сүрдүм. Эми бул мен өзүм тарыхымды айтпай, элдин көйгөйүн айтып коеюн, урматтуу туугандар. Мына күнүгө жогорку кеңеште жана башка шаарыбыздын, кыргыз мамлекетинин жүрөгү болгон борборубузда ар кандай жыйындар болуп атат. Мен айтып эле келатам, январда айткам, декабрда айткам массалык маалымат каражаттарына булар өздөрүнүн убактылуу өкмөт менен биригип алып, Агыни Жээнбековдор өздөрүнүн оор кылмыштарын жабуу максатында жаңы кылмыш жараттуу кыймыл аракетин жасашып атат. Себеби дегенде булардын мен бир нече кылмыштарын жасаган кылмыштарын, бул мамлекетибиздин тарыхында болбогон, дүйнө тарыхындагы оор кылмыштардын катарын толуктай турган 1-2 кылмыштарын атап айтып кеткенге уруксат бериңиздер, урматтуу туугандар. Бул Агыни Жээнбековдорго биринчи убактылуу өкмөт түптөлгөндө Ош областтык губернаторлук милдетти башкарган. Ошо мезгилден тартып эле булар үй бүлөлүк башкаруу фундаментин түштүктө түптөп, ошол жакта түштүккө өкүл болуп барган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн булар менчиктештирип алган. Азыркы күнгө чейин ошол Агыни Жээнбековдордун менчиги. Ушулар ыйлап тур десе ыйлап турат. Филармония, драм театрларга барып, бизди колдоп, курултай өткөзгүлө десе, область райондордон, айыл өкмөттөрдөн элибиздин булуң бурчунан жыйнап алыштырып туруп, мына 10 жылдан бери биздин Ажинбек Бекназаров, Исмаил Исаковдор курултай институтун өткөзүп отурат. Биздин өзүбүздүн бул искусство адамдарына дагы бербестен, bunun арендасын төлөбөстөн, өздөрүн билгенин окуп, оор кылмыштарын жаап келатат. Мен булардын бирөөнүн заказы эмес, булардын кылмыштарын атап атып кетсем, 2010 жылы убактылуу өкмөт Ош областына, Ош шаарына коомдук тартипке бөлүнгөн акчаларды МЧС министри Атамекен партиясынын мүчөсү Маевский деген жабырлануучудан $1 миллион алып алды деп оор кылмыштарга шектенип, бир нече жыл айларды жаза аткаруу мекемелеринде өткөзгөн биздин Өмүрбек Чиркешевичтин шагирти Дүйшөн Чотонов, МЧС министри бир мешок акчаны көтөрүп барган. Ушул көтөрүп барган акчаны 11 жыл болду мына биздин Каргашалуу кандуу окуянын болгонуна. Менден башкасы бир убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бир ооз ачып койбойт. Ооз ачып койгондун ордуна булар Жээнбековду мактап, элчилик кызмат, жана башка кызматтарды аркалап, булардан азыркы күнгө чейин айлык алып, эмгектенишип атышат. Ушул акчалардын эгерде коомдук тартипке өз убагында, өз багытында пайдаланганда, бизде каргашалуу окуяларды болтурбой койгонго толук мүмкүнчүлүк бар болчу. Тилекке каршы ушул акчалардын жарым-жартылайы Абдыганы Эркебаев изилдеген, Абдыганы Эркебаев комиссиянын төрагасы болуп санаган 420 түштүктө жараныбыз каза болду деп айтып атат. Мен эми түштүктөгү
түштүктүн жараны катары ошо мезгилде Ош областтык ички иштер башкармалыгын жетектеген офицер катары, кадровый офицер катары айтып коеюн, мен тилекке каршы Абдыган Эркебаевдин убактылуу өкмөт тарабынан жиберген комиссиянын төрагасынын ушу өлүктөрдү моргторго барып, же болбосо ушул жапа чеккен жарандарыбыздын үйүнө барып санаганы мен уккан да жокмун, көргөн да жокмун. Булар бул 420 деген цифраны кайдан алды? Мага да табышмак. Бул Абдыган Эркебаев эмне кылып жүргөндөрүн мен жакшы билем. Эми айтсаң таарынышат. Ушул акчаны алгандары, андан тышкары өмүр бою Кадыржан, өмүр бою эркинен ажыраган Кадыржан Батыровду Ош Каргашалуу окуясы башталганга чейин Ош областтык администрациясынын Жээнбековдун кабинетинде, губернатордун кабинетинде булар штаб кылып отурган. Мен бир нече жолу Жээнбековдун өзүнө, инисине каттуу эскерткенмин. Ай, кырдаал сыртта оор болуп атса, силар буларды алып келип алып эмне кылып атасыңар деп. Тилекке каршы алардын ак ининин жообу бул эртең парламенттик шайлоого, эртеңки президенттик шайлоого Асылбек булар менен иштеп атат. Чотонуп көтөрүп келген акча Кадыржан Батыровдун талапташтарына таркатылып атат деп жооп берген. Мына таркап отуруп туруп биздин жүздөгөн, миңдеген балдарыбыздын, күнөөсүз балдарыбыздын өмүрү кыйылды. Ош шаарыны, Ош обласыбыздын күлгө сапырдык. Бул оор кылмыштын ошо мезгилдеги армияга, ошол мезгилдеги күч органдарына, милиция кызматкерлерине, тартипке бөлүнгөн, күйүүчү майга, тамак ашына бөлүнгөн акчаларды урдаган, кайсы мезгил болбосун, кайсы мамлекет болбосун, бул оор кылмыш болуп эсептелет. Булардын жазасы өлүм. Андан тышкары дагы булардын жасаган оор кылмыштарын санап отурсаң, мен айтып эле кетем, мына борбордук аянтыбызга боз үй тигип алып, Манас айткандай, айлап айтыш керек, жылдап айтыш керек, жылдап айтсаң да түгөбөйт. Мына пандемия убагында 2010 жылкы, 2020 жылкы келген каражаттарды, медикаменттерди, бизди жакыр мамлекетте, бай мамлекеттер берген садакаларды бардыгын чөнтөккө булар салып алышты. Буну жанагы бул бийлик келгендеги биздин депутатыбыз болгон Эльвира Суравалдиева жана башка депутаттарыбыз комиссия болуп бир изин таба албай, ошол жерде иштеп аткан специалисттерди мен атайы барып сурагам. Ай, бирдеме болгула десе, бир документи жок, бардыгын эле жөн эле самолеттон түшөрү менен жей берген, фурадан келгени менен жей берген деп. Бул Жээнбековдор Азаттык радиосунун журналисти Идрис деген бизде түштүктөгү белгилүү журналистибиздин бир айткан оор кылмыштарын айткан жери бар. Түштүктөгү мат резерв деп коет, мамлекеттик резерв фонду. Бул кургакчылык болсо, ачарчылык болсо, элибизди бир нече күн, бир нече ай, же болбосо бир нече жыл багып тура турган биздин мамлекетибиздин казынасынан бөлүнгөн продукцияларды 40 фурага жүк болгон, 80 фурага жүк болгон, ар бир фура 40 тоннадан жүк тарткан будайыбызды Асылбек Сооронбай Жээнбековдор койгон Баткен областынын губернатору Хабибулла Халмурзаев деген кайда экенин билбейт. Чирип кетти, ыргытып ирдим дейт. Бул будайлар болсо мына азыркы күнгө чейин сураган адам жок. Урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, силер иштешиңер керек. Андан тышкары бул Жээнбековдордун оор кылмыштарынын бири Ош шаарынын, Ош областынын Жапалак айыл өкмөтүнүн ноокатка баратканда оң жагында жайланышкан шаардык, областтык, райондук биздин баягы таштандылары таштоочу свалка деп коебуз. Свалканы үйгө муктаж, жашоого муктаж жаштарыбызга, инвалидтерибизге 32.500 Ош шаарынын, Ош областынын жарандарына үй салып беребиз деп документ берип, 3 миллиардка жакын акчасын жеп койгон. Сурабайсыңарбы? Бул дагы бир оор кылмыштардын катарын толуктайт. 32.500 деген жаран бул Балыкты шаарынын жашоочулары, же болбосо Кызылкыя шаарынын жашоочуларынын санындай сан. Андан тышкары Дача сууда болгон, аба каттамынан болгон кырсыкта элибиздин берген жардамын, эл аралык уюмдардын жана башка мамлекеттердин берген жардамын бардыгын сиңиришип алган. Азыркы күнгө чейин изи жок. Каргашалуу Ош окуясында биздин Кыргызстандын булуң бурчунан келген жардамдарды
кошуна мамлекеттерден келген строй материалдарды, акчалай жардамдарды бул ак энелер барын сиңиришип алган. Бир мөмөсүз дарак эгилген жок Ош шаарына, Ош областына. Бардык. Буну биздин депутаттык комиссиялар дагы изилдеп, баланча миллиард жетпей калды, анча миллиард жетпей калды, ошо ойдон жабылып турат. Андан тышкары биздин азыркы президентибиз Садыр Жапаров өзүнүн демилгеси менен булардын акыркы кылмышы биздин муктиятыбыздагы ажылык сапарга барат деген биздин жарандарыбыздын 2 миллион долларга жакынын Биримдик партиясынын казынасына Асылбек сиңирип алганын Садыр Жапаров өзү кылмыш бетин ачып, элге өзү массалык маалымат каражаттары аркылуу жеткизди. Тилекке каршы бул Алла Таалабыздын Куранында да жазылган, бул бирөөнүн акысын нурдаган, элдин акысын нурдаган, бул ажылык сапарга парызын аткарганы бараткан мусулмандарыбыздын 2 миллион доллардан ашык акчасын, бул бир эле жылдыгы, бул 10 жылдыгын алсаң 10-20 миллион доллар болот. Бунун жазасы дагы өлүм жаза. Анан ушуга карабастан биздин кээ-бир убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, бул элчиликте иштегендер, Кыргызстанда дагы бир оор кылмыштарды жаратабыз деп, бул биздин мына кошуна мамлекетибиздин президенти Тажикстан Республикасынын күч органдарын дагы, элдерин дагы адаштырган ушул Жээнбековдорго барып такалат. Азыр кимди барып отургузбасын, кечеле Тайырбек Сартбашевди отургузду. Бунун дагы аягы барып Жээнбековго такалат. Муктиятың дагы ошого барып такалат. Кыргызстандагы азыркы оор кылмыштардын баары ушул эки жаранга барып, ушул үй бүлөгө барып такалат. Мына агыны Жээнбековдор бир нече айдан бери Ош, Бишкек шаарыбызда тамак ичүүчү жайларда гостиницаларды штаб кылып алып, элге акча таратып, мына пикеттерге чыгып, элдин уулу Асылбек деп, элдин атын башкача айтканда сатышып, бул элдин уулдары эмес, булар элдин мамлекетибиздин жок болуп кеткенге оор кылмыштарды жасаган, азыркы мезгилде сот тарабынан, тергөө органдары тарабынан оор кылмышка шектүү деп танылган жарандар. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, урматтуу туугандар, урматтуу кыргыз элим, адашып, кыргыз тарыхын силер уулар менен булгабагыла.